Могу бүгүнкү күндө болуп аткан бүт Кыргызстан боюнча мектептеги көйгөйлөр силер кылдыңар. Мен силер жакшы иштейт экен дегем, ачыгында айтып кетейин. Жакшы иштейт экен дегем, аракет кылат экен дегем. Не иш кылып атканыңар белгисиз, чын. Замдарыңыздын баары менен урушуп бүттүм ушул жердечи. Базар, вокзал, бардак. Балдар окууга бара албай атат. 1 айлап, 2 айлап окууну өткөрүп ийген балдар бар. 7 класстагы, 8 класстагы, 9 класстагы анткени по месту жительства кабыл албай атат. Ушул бардактын баары силердин мойнуңарда. Тарых боюнча ушундай калат. Силерде дагы азыр деле иштеп атасыңар, азыр деле мүмкүнчүлүгүңөр бар оңдоп кеткенге ушул нерсени. Аракет кылып оңдогула. Иштеп мектептерге барып өзүңөрдүн көзүңөр менен көрсөңөр бүт нерселер көрүнөт. Ата-энелерди кабыл алсаңар көрөсүңөр бүт нерсени. Кабинеттериңерде бекинип отура берсеңер, ошентип эчтеке көрбөйсүңөр. Доктор Күлөйм, мен сизге жана силердин замдарыңарга абдан наразымын. Азыр бул жерде маселе биздин эртең кетпешибизде эмес. Бул жерде мектептин тагдыры чечилип атат. Биздин эртеңки келечегибиз чечилип атат. Азыр мектептердин акыбалын көрүп атасыңар. Кандай акыбалда болуп атабыз. Биз 12 жылга өтүүгө биз бардыгыбыз колдоп бердик, мыйзам менен кабыл алдык. Бүт мамлекеттин келип аткан каражатынан бери бардыгын чечип атабыз. Президентибиз баш болуп ушул маселени реформаны колдоп атат. Ошол эле мезгилде биздин жердеги реалдуу жашоодогу мектептердин акыбалын эске алышыбыз керек да. Азыр 12 жылга өтүү боюнча министр айым сиз да моюңузга алыңыз, калыстык сөздү айтпасак болбойт. Биз депутаттар эртең кетебиз деген менен биздин тагдыр, балдардын тагдыры биздин мойнубузда туруп атат баары бир. Күн тарбинен түшүп калбайт бул маселе. Колуңарда мандат турат али жаңы парламент келгенге чейинчи. Ошондуктан оюн катары кабыл албаш керек. Буга серьезный мамиле жасаш керек. Акылмандар мектеби бүгүнкү күндө уюшулуп атат. Кудайга шүгүр. Кече Жалал Абадта дагы уюшулат деп айтылды. Баткенде уюшулат, ар бир райондо уюшулат деп атат. Ага эми убакыт керек. Ага чейин ал качан акылман мектебинин курулуштары бүтүп, качан жолго түшөт, али мектептерибиздин программасы колунда жок, китептери колунда жок, идеялар жакшы. Идеяларда айып жок, реформанын программасында айып жок. Тилекке каршы ошол качан иш жүзүнө толук кандуу өтөт. Мектептерде мугалимдерибиз жетпей атат. 50-60 бала отуруп атат, шартыбыз жок болуп атат. Бирок идеяны угуп алып туруп эле биз бардыгын бирдей аламанга алынып алып талкалап алганыбыз туура келбей калат. Ошондуктан биздин гимназия, лицей мектептерини утурумдук болсо да калыбына келтирип турсак, бул ашыкчалык кылбайт эле. Ошо жок дегенде жыйынтык берген мектептерди калыбына келтирип, азыр анча базасыз турат да, талкаланып кетелегинде сактап, мугалимдерди да кетире койбой сактап калганыбызда, кийин ошону эле атына акылман мектебине оодарып кое берет элек. Ошонун коллективи, окуучулар ансыз деле конкурс менен өтөт гимназия лицейлерге. Биз колубузда бар нерсени тиктетип туруп талкалатып алдык да, азыр эми же ал жака ой албай, же бул жака ой албай, орто жолдо мугалимдер баш айланып, окуучуларыбыз дагы баш айланып отуруп калды. Жалпыга бирдей шарт дегенибиз менен шартты өзүңөр ар бириңер окууңарда көрүп атасыңар да, окуучулар менен мектептерди көрүп атасыңар. Ал жанагы реформанын этегине чыгарганга убакыт керек. Жаңылыкты бир күндө эле киргизе албайбыз да. Ошол акырын этаптан кеткенге чейин жок дегенде мурдагы бар нерсебиздин результаты бар лицей гимназияларды кармап турсак болот эле. Тескерисинче жанагы дуулдаган мыйзамдарды өткөргөндөн көрө бул мыйзамды 3 окуудан өткөрүп берсек иштеп турат эле бул. Бар нерсе. Рахмат. Рахмат Жылдыз Эсенбековна. Эми бизде ушундай бир кичине бир туура эмес адат болуп калды да. Алдыбызга жетекчилер келсе эле, министрдин өкүлдөрү келсе эле, сразу эле мыйзам тегерегинде болсун, сөздөр жалаң гана мыйзам тегерегинде. Мыйзам тегерегинде болсун деген менен ушул жерде ошол бийликтин өкүлдөрүнө элдин көйгөйлөрүн айтып алайлы дейбиз да. Булар күндө келип аткан жери жок да. Ошондой бир кысууларда токтоп турсак. Менин суроом мына жана Элвира Жыргалбековна айтып кетти, бала бакчалар боюнча. Ата-энелерден мага да өтө көп кайрылуулар түштү. Бирок сиздер тараптан эч кандай конкретный жооп болгон жок. Сиздер жооп берип атканда айттыңыздар, ата-энелер менен сүйлөшүп алып, бала бакчанын жетекчилери саат 7:30 кабыл алып атат дедиңиз. Бирок бүгүнкү күндө кабыл алган жок. Бала бакчанын эшигин саат 8-де ачып атат. Бул боюнча маалымат бар. Себеби бала бакчанын жетекчилери
өкмөттүн 2025 жылдын 17 майындагы номер 257 токтомду бетине кармап көрсөтүп атат ата энелерге. Мына токтом чыккан, биз балага бакчаны 8ден кийин гана ачабыз, 8ден кийин гана иштетебиз деп. Бирок жумуш 8де башталганына байланыштуу ата энелердин бардыгы жумушка кеч калып баратат. Менин сизге сунушум бул токтомду өкмөт чыгарат. Биздин чыгарган токтомдор, чечимдер, мыйзамдардын бардыгы элдин кызыкчылыгына болуш керек. Буну өзгөрткөнгө дагы деле мүмкүнчүлүк бар. Шуну өзгөртүп, мурдагы калыбына алып келип койсоңуз. Ошондо ата энелерден да каршычылык болбойт. Эртең ата энелер барса, 7,5 келишип алганбыз бизде. Бул бир бакчада чечилиши мүмкүн маселе, экинчи бакчада чечилиши мүмкүн. Бирок бүтүндөй бала бакчанын ичинде маселе чечилбейт. Бала бакчалардын бардыгын иретке келтирип, ата энелер өз убагында өз жумушуна барыш үчүн мурдагы калыбына келтирип коюңуздар. Буга кыйынчылыктын деле кереги жок. Ата энелердин бул суранычы бардыгынан. Себеби 8ге чейин 7,5 балдарын апарып таштаса, 8ден 9га чейин пробка жок. Жумуштарына жетишип алышат. А эгер 8де таштаса, 8дегини өзүңүздөр билип атасыз, шаарда бүт эле пробка болуп атат. Менин сизден суранып кетерим, мурдагы калыбына алып келип коюңуз. Доктор Шаршевна. Рахмат. Рахмат. 2 жума мурун мен ушул залдан мектептеги китептер боюнча маселе көтөрдүм эле да. Ата энелер тараптан көптөгөн наразычылыктар болуп атат. Быйылкы жылы китепти сатып алсак, кийинки жылы ал китеп жарабай калып жатат. Себеби дегенде башка китеп киргизет, мааниси бир, бирок автору башка деп атат да. Ушул боюнча кандай жооп бересиз? Бул боюнча азыр биз жаңы мамлекеттик билим берүү стандарттарын кабыл алдык, 47 предметтик стандарттарды кабыл алдык. Мамлекет тарабынан берилген китептердин тизмеси июнь айында толугу менен илинип турат. Кайсы китептерди кайсы класстарда окуйт. Жаңы 1-2, 5, 7 класстарга чыгарып атабыз. Алар бекер жаңы стандарттар боюнча бул китептер ондогон жыл боюнча чыкпайт. Буга чейин туруксуз китеп саясаты болгон. Алар донордун айтканына, анткени алар донордун каржылоосу менен чыгып келген. Биринчи жолу толугу менен мамлекеттик каржылоо, мамлекеттик менчик китептери бүгүн чыгып жатат. Бир аз жеткире албай атабыз, анткени февралдан бери тынымсыз чыгып атат. Азыр 3 миллион тираждан ашты. Дээрлик 744 миллион сомго освоение жасадык. Ошол эле учурда жаңы кабыл алынган билим берүү стандарттары боюнча орус тилин окутууну эки өлкөнүн авторлору биздин жаңы стандарттар менен иштеп чыгып, азыр октябрь айында 650 миңден ашык китеп Кыргызстанга келип түшөт. Ушул китеп чыгаруу саясатыңыздар жакшы кетип атат. Ушуну дагы өнүктүрүп, биздин ушул окуучуларга жакшы китеп менен камсыз кылып берсеңиздер деген эле бир сунуш менен кайрылып жатам. Бул китеп деген маселеси көтөрүлбөш керек.